Зыйкан Өскөн Макияшов көбүнчө мол түшүм берген мөмбө берүүчү өсүмдүктөрдүн жана алма алмуруттардын көчөттөрүн интернет булактары аркылуу издеп таап, өзүнө жаккан көчөттөргө буйрутма берип сатып алат. Родинасы Полшаныкы. Полшанын малинасы. Бул деле 4 жыл мурун келген. Булар. Мында элге тараттык, көйлө алып атат, тигип атат. Булар летний сорт, ошо эрте бошот да. Быйыл үшүк алды быйыл башкача жыл болду. 4 жылдан бери үшүк алган эмес, быйыл үшүк алып кетти. Бул экинчи жылкы бутагынан алчу да. Түшүмдүүлүгү кандай экен? Түшүмдүүлүгү жакшы, бул эң чоң малина ошо болот да, аябай 5 сантиметрге болот узундугу. Эзилбейт. Даамдуу да жакшы. Бизнеске жакшы экен да сатканга. Чет өлкөдөн келген көчөттөр жакын аралыкта бышып, үй бүлөгө киреше алып келе баштайт. Айда суга суусу тартыш болгондуктан кожогаттар тамчылатып сугарылат. Мен күзүндө мондай кый берем, ушундай кый. Быйыл 14 прицеп бердим мондай кыйларды. Атайын мына тетерге этекке илип төгүп коем. Бир 10 камазды. Анан биогом сөстүрөм өзүм. Ошолорду жүктөп келип ушу төгөм күзүндө. Анан жана кашек, бакалдар төгөм анын үстүндө. Что алындайына сөөлжан эмелер өлбөй жашасын депчи, көлөкө болот. Жерди кургатпайт, нем сактайт. Ошо органика жалаң эле. Анан капельный лента ошо мына суу чыгып атат, монтип тамчылап. Ушинтип суу чет. Чарбада Германиядан келген кулпунай жана бүлдүркөндөр түшүмгө кирип, майынан бери кардарларга сатылууда. Бул эми түсүгө эле муну түшүмдөр муну биринчиси бүттү, муну экинчиси. Эми биринчиси бүтүп экинчиси башталат. Энерди дегенде бул ошо күзгө эрип гүлдөп ала берет, 3 жолу гүлдөп, 3 жолу алат. Кар жаганда, кар жаганча алат да. Булар былтыр ошо 100 эле тегерек болуп калды. 100 сом эле тегерек ылдый болуп кетти да. Эл көп тигүүрдө окшойт. Базарлар көтөрө албай калды да. Бул эже малина мынакей түйүп калыптыр. Булар мындай гүлдөп атат. Эми ушул жерге байлагына жетишпей атыр, эми байлайын деп мына мына атайын өзүнүн байлагычтары бар, ошо менен байлайбыз. Мына барчы ушундай гүлдөп атат. Малинадан чоң-чоң болот, капкара болот. Түшүмдүүлүгү жакшы эле ошо. Ушулам гүлдөп ала берет. Бул деле ошо Европадан келген ошо. Каарманыбыз жылдан жылга ар кандай мөмө берүүчү өсүмдүктөрдү көбөйтүп, көчөттөрүн облус аймагындагы дыйкандарга жайылтууда. Эми ушуну ар бирин бирге бөлүп, эми чоңураак отурсабыз да. Орузбек Бейшебаев, Зина Акматова, Урмат Доктурбек уулу, Талас району.